Biz уланты азырматы телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан таң маанай берүүсү ар бир таңыңыздарга сиздерге жагымдуу маанай тартуулап, биз алдыда 2 саат бою сиздерге сонун нерселерди тартуулаганга аракет жасайбыз. Азыр болсо студиябызда конокторубуз бар, тааныштырып өтөлү. Айтылуу легендарлуу биз тобунун солист агай мырзаларыбыз бизге конокко келип калышкан. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти биз тобунун кандай десек атасы деп да койсок болот, солисти Бактияр Токторов агайыбыз жана ошондой эле биз тобунун кенже солисттеринин бири Сапар Айбашев мырзалар бизде конокто. Кутман менен куту студияга кош келипсиздер. Алгач эле таңыңыздар кандай башталды? Бүгүнкү таң. Бүгүн эрте турдук, күндөгүнөн башкача. Ошол маанай жакшы. Жакшы менен тургусуңуз жетесиз. Сен тургуз. Болгон айтасыз. Жасалма айтпайм. Жакшы. Жо тургуз деп силерге да айттым деп, сага да айттым, бирок мен өзүм да эрте туруп алыптым, сага чала бербедим мен. Сен чалдыңбы? Жакшы. Жакшы, келиңиз эми топко акырындан башлагалы. Тарыхына кайрылалы, мынакей 25 жыл болуптур официалдуу түрдө биз тобунун ачылганына. Ушул убакыттан бери кандай десек, биз тобунун эң бир мактанарлык жетишкендиги деп айтсак, кайсы учурларда баса белгилеп кетсек болот? Тарых дегенибиз көз жаштыралы. Биз тобун ушул биз болуп турган убакыт мактансак болот ушул. Ал убакта ушул баары студент кез. Ошол 92-93 ошол жылдарда метсек болот. Негизи мына группа жөнүндө сөз болуп атыптыр. Группа деген ошол мурда ВИА деп койчу эле, вокальный инструментальный ансамбль депчи. Баары группадагы ошол вокал инструментальный ВИАдагы балдар баары мисалы бирөө бас гитарада, бирөө нарверде ушул баары инструментте ойночу эле. Анан ырдачу эле дегендечи. Ошол 90-жылдары модерн токун чыкты. Анан улам Россия ласковый май нарвер группалар чыгып атты. Ошолорду менен биз дагы ошол вакытта биз болуп чыкканбыз. Биз жигиттери баары студент ошол жаңадан политехнический институттан ошол аудиториядан чыккан. Анан баары ошол бас гитара, ритм, барабан урман аспапта баары клавишалар да. Ойночулар бүгүнкү күндө барып ошол күндө мисалы мактаналар күндөр болгон, баарыбыз тирүүлөй деп коет. Баарыбыз ойночу элек, ырдачу элек. Бүгүнкү күндүн группасы ушул эле азыр, ушул эле ойноп коет. Жок, ошол менен чакырдым. Баракалла. Аранжировщик өз басын деле ойнойт, ритм деле. Анан 5-6 голос өзү түшүп салат ушундай бик вокал деп коет экен. Акыркы кездерде биз тобу сахнадан көп көрүнбөй, көрөрмандарын дагы сагындырууда да. Бунун дагы өзүнүн себеби болсо керек. Себеби бар. Концерт коюп аттык биз мисалы 2 жыл мурда коюп аттык. Анан негизи быйларыбыз эле жаңыларды эле жазгандай болуп атабыз. Негизи бүгүнкү күндө концерт коюш туурасы эле айтыш керек, кыйын да кандай мисалы эң баягы финансы келип тагылат, эң эле арзан концерт 400 миң чапчы. Анан 400 миң чапчыган концерт өзүн актабай да калышы мүмкүн да. Анан элдики эмне кылып артына экран коюп, мисалы экран эле койсоң 2-3 миң долларда эме кылат, анан ошонун баарын топ жоксо мисалы мурда концерттер кандай эле? Концерт койгондо концерт койчу элек да, ырдачу элек. Азыр концерт койгондо эсептейсиң, аренда чыкты, мен чыкпай калам. Экран ошондой жан дүйнөң толуп бере албайсың. Мына Сапар мен калпай турат бүгүнкү күндүн артисттери. Бүгүнкү күндүн мен деле бүгүн кошулуп кеттим, кошулуп жүрөм. Бүгүнкү күндүн чыгармачылык адамдары көбүн эсе эми 80-90% эле. Ушу тойго ылайыктуу болсо деп заказ беретпи? Түс болсо, осоштуу боло калса, мындай болсо анан ошого анан ошого тап калышты. Ошого бүгүнкү күндө жакшы ырлар балким чыкпай атат, дедим эле. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, коноктобуз болгон суроолоруңуздар болсо WhatsApp аркылуу жиберсеңиздер болот. 702 60-83-11 сандары кызматта, байланышка да чыксаңыздар сөз түрдө болот. Суроолоруңуздарды узатыңыздар. 56-72 сандары сиздер үчүн кызматта дейли. Келиңиз, Сапар мырза, сизден баштайлы. Топко канча болду келип калганыңызга, кантип келип калдыңыз? Ушул жөнүндө баштасаңыз. Мен биз тобуна 2002-жылы келгем.
Биз тобунда дагы бир устатыбыз бар, Кожо Ахмет Исмаилов деген. Ошол киши аркылуу келгем. Башынан айтыңыз. Анан ал киши себепкер болгон дейм. Баягы мен класс ойногонду жактырып, анан бизге ойноп бербейсиңби деп кафелерде анча-мынча ойноп берет элем ага. Анан биз менен жүрбөйсүңбү деп Бактыйыр экеуин тааныштырып, анан ошентип Анан өздөрү чакырып алышты анан. Анан ошол 2002-жылдан баштап Виртуалдуу жыл болуп калды. 15 жыл болуп калды. 6 классына качан? Иштекей калай башында эме спортивный күлө деп коем эле. Жакшы. Бошуна жол эле ойноп жүрсөң. Жакшы. Азыркы учурда биз мектеп окуучуларынан баштап айтор баардыгы тең буй чыгармасын аткарып калышат да, кыңылдап эле ырдап калышат. Анан мына ушул чыгарманын жаралуу тарыхына токтолуп кетсек, буй чыгарма. Кылат экенбиз. Мага токтолгонбуз. Негизи буйду көп сурашат, буйду деген эмне дейт? Мисалы мен айтам, сырттандар болсо, шапак колар болсо, ай дейсиң, анан ушундай звук чыгат да. Ай деген, анан иштен сырткы болгондар болгондо буй деп чыгат экен. Бул камера внутреннего сгорания деген жүрөктөн баягы сызгырылып, ызаланып чыккан звук. Булардын тарыхы 2007 2004. Ошол 2004-жылдары, 2005-жылдары, ошо 2004, бул кайрмаста айтылат, мисалы, буйрук баса эле жок депчи. Баары Алла Тааланын буйругу менен болот экен. Ошол убакта баягындай Кытайга барганбыз. Анан Кытайга 2 ай жөнөп аттым. Жылда Россияга барчу элек. Өзүнүн кыргыз жарандарды кубалап ошол жактан маданияттан, чыгармачылык жагынан эме тейле менен тейле рубльдерин алып, рухун көтөрүп, рубльдин алайын деп ошо каршылык ошол жылы барбай калдык. Дагы Кытайга барган калдык. Кытайдан анан кеч ошо күтүрүп отуруп бияктан кат келгенче барбай эткенсиң. Анан кат келгенден кийин анан бардык. Мен бул дегендай андай десем. Мен келинчегим боюнда эле эгиз кыздар эле. Анан ошол жактан барып Кыргызстан деген ырдырда Кызыл Суустан деп ырдан ийип, жактында ноль кайттык да, банкрот болуп кайттык. Келсем ошол келинчегимди боюнан эметип, кыздарым дагы ошо жерге берген экен. Анан ошондо түн караңгы күндө бар жак мен үчүн караңгы болду. Анан ошондон чыгып улам чыккан бери буй-буйда бизде лейлек өрөөндө лейлек турат да. Ушул киши каза болгондо ошол туугандары, жакын туугандары тай кармашып ушул баягы кошок кошуп биякта ушундай турат буй-буйлар. Анан ошондон чыккандар. Анан башына чыкканда ушундай лелектик туугандар айтып аттыр эле, ошо буй-буй деген жерин кошпой эле койбойсуңбу? Биз бир башка жерлердин көп эмеспи деп анан ошол барып мына жакында эле мына бүгүнкү күндө баягы эмесине жетти ошо чоңуз айткандай бияктан туугандары, казак туугандары, өзбек туугандары, орус туугандары жакында комеди клабтан чалып туруп ошол буй-буй берме кошойлу деп иши баратат ушул. Жакшы. Көрөрмандар күтүп калды болуш керек. Бир чыгарма жаңыртпайлы келиңиздер. Легендарлуу биз тобунун аткаруусунда. Буй-буйларды алуу, сиз башкасын. Каалайыңыздар. Сиздердин ар бир репертуарыңыздарда чыгармалар. Кайсы? Дегендер сиз болот. Күн караңгы, күндө караңгы. Биздер чиген айда караңгы. Бирге жүргөн вактымды. Кынчымдалы козгой санамды. Aylay kaldın sen dağı. Aylay kaldım ben dağı. Boyur basa ayla çok eken. İşte kaldı su armanı. İşte kaldı su armanı. Boy 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 boy. Oh boy 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 boy. Oh boy 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 boy. Oh boy 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 boy.
Sabır. Баракелде. Ол чалар болсын. Дәл ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, конокторуңуздарга суроолоруңуздар болсо түз эфирге чыгыңыздар, байланышыңыздар 56-56-77 сандары кызматыңыздарда. Ооба. Ал эми азыр дагы мындай биз тобунда кандай жаңылыктар болуп атат, кандай чыгармалардын үстүнөн иштеп жатасыздар? Жаңы чыгармалар барбы? Жаңылыктардан сүйлөйлү. Суроо айдардан келген мен сапарай баш. Дайым ушул суроого жооп берет. Дагы бир жолу жооп берет. Уши сиз эле жатырбыз. Жок. Мен айта берип уже айттым да келип калдым. Жок, айт. Чикилдешебиз дейбиз. Татна кайгы суроо атса. Келиңиз. Мен дагы жооп берип турам. Эми жаңылар бар десек да болот, бирок туурасына айтыш керек. Жок. Жок эле. Туурасына айт. Жокко эсептесек болот, себеби ал чыкпагандан кийин жок деп эсептесек болот да. Себеби биз бар деп пландаштырып койгон менен кичине баштап эметип койгонбуз, бирок аны элдин астына алып чыкканга чейин жок эле деп айтып туралы. Биз 20 клип 20 ыр дей берип уже улам баягы калпыс болуп кетти да. Жок, негизи ырларыбыз көп, ырларыбыз бар. Баягындай чыгарайын дегенде эле чыкпай калат да. Мисалы, мурда гитарасы жок, жүргөн убакта гитарасы бар адамдарды карап, кандай бактылуу адамдар дейт элем да. Анан баягындай Виктор Менге деген баягы аранжировка жагым башталганда 90 кайсы жылдары 93-94. Орус туугандар жаш эле. Анан биз жаздырып атып, кандай бактылуу адамдар дейт. Кааласа кара монча карат жаза кыласаң, любой жазат дейт. Ушундай кандай адамдар деп. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса мына аппараттын алды эмес болсо деле бир аппараттын түрү менен бар. Кино тартып жүрөбүз, мына биздин Алим Токторов продюсерибиз. Бир да клипибиз жок 15 жылдан бери. Бул деген баягы эшектин жүгүн эшектеп деп деле койсок болот да. Капа болбойбуз а? Эшектин жүгү жеңил болсо баягы жатак болот дегендей. Балким ошондон бул көңүл албай атабыз. Бүгүнкү күндө бир чети бүгүнкү күндө той менен да баягындай болуп калып ошот. Негизи ушул эски ырларыбызды деле эмет мына Кайрат ырдап жүрөт, Фарида ырдап жүрөт. Ошолор деле ырдасак болчу да. Сен ырдап атасың. Мен курсагым бекип мына гитараны коюп атам мен. Баракелде. Билдирүүлөр келген. Билдирүүлөр болуп келди. Салам Таңманай, салам Барпайжан. Бактияр ага саламатсыз, Бактияр ага саламатсызбы? Эмнеге жаңы жазбайсыздар? Дагы качан чыгат жаңы? Мына сразу ырдап берейин жаңы жыл. Жаңыр да. Апанын жүрөгү. Телефон байланыш бар экен, кабыл албайлы. Андан кыскача. Саламатсызбы? Келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кайсы жактан байланышка чыгып атасыз, аты жөнүңүз? Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Бактияр Токторовго бир суроом бар эле. Ушул чыгармачылыкты кайсы жылдан баштап ырдап баштадыңыз? Ошону сурайын дедим эле. Ырашып беребиз байланышка чыкканыңыз үчүн. Мен радомдо эле ушул ыйлаганда мындай чыгармачылык менен ыйлаган экенмин. Негизи ушул чыгармачылык боюнча любой аркасы адамдар ушул мектеп жашында балким баарына болот да. Силерде эле бар. Тетиги оператор балаларды айтып болуш керек. Анан бул кичинекей эле октомошурат, анда мен силерди ырга кесип берели. Апакемдин жүрөгү деген. Жаңыр десечи. Жаңыр, ушул чыкпайт атына. Жаңыр. Бар, ону бар. Мен угулепмин да. Сен угул элексиң, бирок кайырмасына Сен башласың. элексиң. Naristinin apake nasıl жүрөгү Төгөнбөс мерим жүрөгү Күндүзү дагы түндөсү Уктабай тапа жүрөгү Бүрөмүр ар бир мүнөттү Балам деп согот жүрөгү Ушундай жерден болду? Жерден болуп калды? Жерден ырдап көрбөйүнбү? Жок. Неден ырдап көрөйүнбү? Onu deyip çıkarmadın. Yok baba. Ama bakemezsin. Tamam. Ne böyle? Ne diyorsun o? Neden? Nariste ünü olsa Kubana tapa жүрөгү
Berişte sılap ötkündü Nurdana tapa жүрөгүм Erkele bala жылмайса Ezile tapa жүрөгүm Ermen düşöde bulakтай Sezilir apa жүрөгүm Apa kem asıl жүрөгүm Tügen bösmerim yürөгүm Gündüzü dağı tündüzü Uktavay tapa жүрөгүm Bir ömür er bir müddetті Balam деп soğun жүрөгүm Kıynalsa bala durmuşta Kıynala tapa жүрөгүm Sızdasa bala жүрөгүm Koşuyla tapa жүрөгүm Шошышта. Қалғанын сөздер оқымышта. Жакшы. Өзіме жашалып кетті. Сен өзің қырмайдың. Сіздерде қиналып қалшаңып кетті. Апа жүрегі ең салон шығармалып тұр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, билдирүүлөрдү узатсаңыздар болот. 702 60 83 11 60 83 11 сандарына бизде болсо дагы бир суроо бар. Бактияр байке, сахна артындагы кызыктуу окуядан айтып бериңизчи деп сураган экен. Сахтан артта аябай кызыктуу окуялар көп болот. Мисалы, балким силерге кызык эмес болуп калышы мүмкүн. Мисалы биз 4-5 балага ошо кызыктуу болуп калат да. Ар бир мисалы гастролдо көпүрсөң ошол 5-6 баланын өзүнүн хокмасы болуп калат, өзүнүн баягы юмору. Аны башкалар түшүнбөй алат да. Ушуга деле күлө бересиңер деши мүмкүн да. Анан чындап күлө турган окуялар мисалы баягы кийимди улам кийип жүрө бербей ремендер деле кожаный болбой калышы мүмкүн да. Анан барып улам кийип отуруп анан баягы биздин бир бала деп коеюн, Алмаз деп айтпайлы баягы. Анан ошол болуп ошол болуп мен чоң ажына дегендерге секирип билип атабыз да. Секирип билип атса эле элдер күлүп калышат. Ай деп. Анан баягы замоктун магазиндин бекитпей замокты көтөрүп чыгып каласың эгердечи. Ай барак. Анан баягы түнтүп койгон ишин нормально. Анан карап токтоп калыш. Көрсө баягы секирип атканда ремен үзүлүп, анан бизде шалбар штандар болчу эле. Үстүдө шалбар бар. Ошол тизеге чейин жүрүп алып турмун. Ондой кайра жыгып байлап чыккан экен. Ошол анан кийин билип калдым. Силерге күлкүлүү болуп турду. Ошол айтайын. Жакшы. Толтуралар ушундай. Бизде болсо атайын Баткенден бери байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Кутман таңыңыз менен келиңиз. Мен Бактияр байке кандай? Жакшы. Атыңыз ким? Атыңызды айтып койсоңуз болот. Мен Баткенден чыктым. Замат ошоктон чыгып туруй. Сурооңузду узатсаңыз болот, эжеке. Мен кызым Айзанын туулган күнүдө ошого бир шаңдуу музыкаңыздан берсеңиз. Рас беребиз байланышка чыкканыңыз үчүн. Туулган күнүң менен куттуктаймын сени мен. Туулган күнүң менен куттуктаймын үрменен. Meylичи öte versin ömürler Bирок жаным калбасын Көңүлдөр Бүгүн майрам бүгүн десек убакыт аз болуп калат. Вот. Сенин күнүң айтылар калор ырларда сен үчүн Dolduра kuygula Kaldırmay kırmızdan Balalık süyülür Eli hatta kaldı Bam bam tuğulan günün menen Kutluktayım senin Tuğulan günün menen Kutluktayım ırmenen Ah Meylim Batkent kızım meylim Öte versin ömürler Bir ok canım kalmasın Köngüldür Okumuş Geniz Бактияр байке. Сонун чындыгында окумуштар. Мурда маани бербептин да. Мына карабайсың ба? Бүгүн байкадым окуйбуз ушунча жылдан бери.
Жакшы, анан сиздин үнүңүз аябагандай кандай десек, уникалдуу десек де болот. Анан үнүңүздү кантип тарбиялайсыз? Баягы көпчүлүккө деле кызык болуш керек. Диапазонуңуздагы үнүңүз дагы бийик, анан элдерге окшоп башкарчылардай болуп, распевка кылып, үнүңүздү даярдап, баягындай муздак суу ичпей ушундай кам көрөсүзбү? Келиңиз, сырын ачып бериңиз. Өзгөчө образ, Мен элексир бар деп койбойсузбу? Аны ич. Даярдангансың. Берчи ушуну. Айтчы. Бул киши Мен мактанган алып калбайм. Мен эмне кылат атчы. бирок табигый ушундай мен билгенден. Бирок үндү таптап анан карап, багып, андай жок. Эртең менен турсаң деле ушундай, кечинде түндө саат 3-тө турсаң деле ушундай. Мен билгенден ушундай эле болуш керек. Ушундай эле адам. Да. 15 жылдан бери. Сау. Негизи бирок эме тамакты сакташ керек негизи. Чамча биз мына ысык суукта эме баягындай ушул 90 жылдан баштап эле биз живой ойдойбуз, фонарма колдонбойбуз, фонармага түшпөйм деле. Фонарма ырдаган күндө баягы теледен тартылганда фонарма ошондо бүткөнчө жүдөп кетем да. Анан бетке деле мындай кирим сүртүнбөйм, ошондой бар. Чачты боебойм. Дагы нем ушундай. Келбей, чыныгы. Ошо натуральный болгон жакшы деп ошо. Бизде дагы телегөрүүчүбүз бар. Мактанып жибердим мен. Патыр болуп кетти. Келиңиз, урматтуу телегөрүүчү, биз кетебиз Кутман таңыңыз менен. Алло. Телегөрүүчү, саламатсызбы? Аты жөнүңүз ким? Кайсыл жерден байланышка чыгып атасыз? Баткен облусу Сүлүктүү шаарынан чыгып атам. Сонун. Суроо берейин дедим эле, Бактар Токтордун семьясы жөнүндө билейин дегеним да. Каякты ошо жөнүндө сурайын деген. Үй бүлөбүз жөнүндө. Келиңиз. Лелек ошо Сүлүктүү шаар бар, көмүр кен деп коет бизде, кен деп, кан деп коет. Орто Азиян, Качигара аябай жакшы көмүрлөр жакшы. Азыр мына кышка аябай жакшы да. Бытовый көмүрлөр. Бир реклама кылып кетели. Жадан биздин көмүрдөй онда көмүр жок. Ошо күйгөн чок боюнча тура берет. Ошол жактан чоң суранып туруп, ушул семья үй бүлө жөнүндө мына Сапар деле айтса болот, мен деле айтсам болот. Мен айтып баштайын, бир келинчегим бар. Анан 4 кыз, 1 уул. Ошо мен. Биринчи айылымда 1 кызым бар, экинчи азыркы деп коечу. Дакан айылынан, ошо өмүрлүк жубайым бар. Ошо 3 кыз, 1 уулум бар. Кудай буйруса, ыр жазганга чейин деле эме дагы Кудай буйруса, ырга чейин уулду, кызы болуп калышы мүмкүн. Ырдан да бала чакалуу көп болуп атабыз, буйруса, Кудай буйруса. Кымбат, баарыңыздарга ушул семьяңыз үй бүлөлүк тынчтык, ийгилик каалайбыз. Сен да айтсаң болот, айтпасаң да болот. Эми айтканда мындай карап десең, бош десең. Бош десең. Бош. Негизи көз бош ма. 7 кадам чыкканда бош. Шанс бар, Кудай буйруса. Концерттерге кирип бизди колдоп турсаңар, Кыргыз байса дейт, ушулар тура. Сүннөт бар ушундай. Келиңиз. Жакшы. Айттым болсо, бош. Бош. Биз тобу өзү негизи эле кандайдыр бир кыргыз шоу бизнесине, кыргыз эстрадасына өзгөчө бир башкача бир багыт менен келген да. Анан азыр деле жаңы чыгармалардын жаралбай жатканына жалкоолук себеп болууда деп айтып атасыздар да. Анан кандайдыр бир топ менен иштешүү кыйынбы, же болбосо топко дагы бир жаңылануу киргизип, жаңы солисттерди кабыл алуу? Бир киши мынтип айтты эле да, баягы ач бала менен ток бала ойнойт, ток бала менен ач бала ойнойт. Чыгармачылыкта кичине курсак тойгонсу ушундай болуп калганда дагы адам кичине ушинтип калат экенсиң да. Бирок өтө ток эмес, бирок ачыраак ток да. Ачыраак ток. Негизи жакшы шопер, бирок дагы бирок дейм да, бирок эмес, коюп чалып коеюн. Биз тобу чыгармачылыкта бар, чаңылануу жок болуп атат. Мисалы, мурда да биз жыл сайын 15-тен 20-дан чыгарчу элек да. Анан ошо ар бири-бирине окшоосун деп ошондон качат элек да. Биринин мааниси дагы, оону дагы, аранжировкасы да бири-бирине окшош керек. Анан клиптерибиз да бири-бирине окшош керек. Клиптерди мына тоодо тарттык, сууда тарттык, көлдө тарттык, кара тору, негир деп коелу. Негир менен тарттык, сулуу кыз менен тарттык.
поездде тарттык, вертолетте тарттык. Таппай калды да, эмне кылыш керек? Бүттү го деп, азыр жаңылык жок. Баягы эле окшоп калбасын. Сен деле машина менен тартып атасың, э? Машинага түшүп, машинаны чагаласың, анан машинаны кылып каласың. Анан могу килттери баягы эми жакшы килттер бар го менен. Арат эле кыз авария болуп, больницага жатып калып. Ошондой да көп килттер чыгып атты. Ошо биринчи болуп калыш керек да. Ташап кетет. Ошого изденүү бар негизи. Чалуулар, билдирүүлөр аябагандай көп. Дагы бир телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү? Келиңиз. Алло, саламатсызбы? Кутман таң, кайсыл жактан байланышка чыгып атасыз? Алло. Биз Аты сизди угуп жөнүңүз, жатабыз. келиңиз. Алло, угатасызбы? Угатабыз. Маткан областынан байланышып атам. Келиңиз, суроолорду uzatабыз. Бактыяр Токторовдун мыйдусунан өбөйүн ырынырда берип койсо деп суранайын дедим эле. Сонун. Негизи Баткен областынын эли эрте турат эмгекчил. Эрте турат ошондой, э? Азыр мал алдын карап, нары бердим карап, бадалар кошуп туруп келди да азыр. О чөп салып, аз чай ичип отурат ошондой берейин, э? Туугандарым сүйүнчү, бүгүн биздин үйдө ол бала төрөлдү, теңдеши жок күнгө. Пам-пам-пам апа сүтүн аймалап, эмгениңди көрөйүн, аттын чапкылап, мингениңди көрөйүн, мыйдысынан өйүн. Атасынын баласы, апасынын баласы, өсө берген чоңоюп тийсин элдин батасы. Атасынын баласы, апасынын баласы, өсө берген чоңоюп тийсин элдин батасы. Карап окшотом, Жылдыз жаңган айга, анан дагы окшотом. таң чолпонду таңга, Пам-пам-пам апа сүтүн аймалап, эмгениңди көрөйүн, аттын чапкылап, мингениңди көрөйүн, мыйдысынан өбөйүн. апасынын баласы, атасынын баласы, өсө берген чоңоюп тийсин элдин батасы. Атасынын баласы, Атасынын деле баласы, өсө берген чоңоюп тийсин элдин батасы. Мыйты десе, чачасынын сасы. Бомба, сонун музыкалык чармажарды. Убактыбыз тарып баратат, бирок ошентсе дагы бир телекөрүүчүбүздү кабыл алалы, байланышка чыгып калган. Саламатсызбы? Алло, Кутман таңыңыз менен урматтуу телекөрүүчү. Саламатсыңар. Кутман таң, кайсы жактан байланышка чыгып атасыз? Чоң рахмат. Кайсыл жактан байланышка чыгып Шаардан да. атасыз? Бишкектен, эң сонун. Келиңиз. Шаардан да. Шаардан, мына база Аты жөнүңүз ким? Келиңиз, деген суроолоруңуз. ушу Бактияр Токторов. Менин аты жөнүм Алмаз. Келиңиз. Эме, мен ушу келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап коеюн дегем. Бактияр Токторовдун жаңы жыл менен Бактияр Токторовдун өзүнүн семьясын мен жеңени жакшы тааныйм, өтө жакшы адам, өтө жакшы семья, кыргызстардын бир алдында турган бир пример келтире турчу. Өтө аябай фанат болом, ошо мен каалап кетерим. Чынден соолук, узун өмүр, чыгармачылык, ийгиликтер. Ушундай эле ушул 92-жылы мен канча бир 4 жашта элем ошол эле ойдонсуз да. Дал ушул ойдон дагы бир 2084-жылга чейин эмесе бериңиз ушул ойдон. Анан бүт үй бүлөңүздө, бала чакаңыз, ишиңизде, жолуңузда жашыл гайда тоспоттун жакшылыктардан каалайбыз. Бар болуңуз, бир эзетейин байланышка чыкканыңыз үчүн кол чабарыбыз жакшы тилектер болду. Мына ушундай билдирүүлөрдөн, ушундай жакшы калп тилектерден аябагандай көп окуп берсек убактыбыз жетпейт. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңизге алгычтуу беребиз, Бактияр байке, урматтуу. Биз сонун айтчу. Чыгармачылык эргүү, чыгармачылык ийгилик, жаңы чыгармалар жаралабыз. Силерге да чоң рахмат, ушундай биз чакырып, бир дап коелем. Ушундай таңда ушундай чакырып, таң менен как утром встаёшь, так и день проведешь деп коет орустар. Кыргыз тилинде көптөр айтат таң боюнча. А негизи биздин ырларда эле таңда жаралат. Түнү менен ушундай уйкун келбей отуруп таң аткандан таң чолпону жылдызым, сен
неге чалгысың кааласаң узатып бизди карап тургула биз кетип калайлы. Баракелде, рахмет. Азчылык. Сөз жоқ, баракелде дейли, дагы бир жолу чыгармачылыгыңыздар ийгилик болсун, дагы жакшы сонун жаңылыктарды күтүп калабыз. Урматтуу коноктор, бизде легендарлуу биз тобу болду. Ал эми биз берүүбүздү дагы бир сонун музыкалык чыгарма менен алдыны көздөй улантабыз.